Жоқ, биздики өчкөн жок. Бүгүн өчкөн жокпу? Ооба. Башка күндөрү өчүрүп атабы? Жок. Өчкөн болду бек пока. Билбейм, бүгүнтөн баштадык, ушундай болот го. Башка күндөрү өчпөй эле турган эле го. Болчу да. Бүгүнтөн баштап. Кыргызстандыктар бир жумадан ашык убакыттан бери электр жарыгынын өчүрүлүшүнө нааразы болууда. Бирок бийлик бул жөн гана жөнгө салуу чаралары экенин айтып келген. Бердик өчүрүүлөр деп айткандан алыс болоюн. Мына 5 күндүн ичинде биз анализ кылдык. Бул өчүрүүлөрдүн баары жанагы биздин трансформаторлук подстанциялар, линияларда баягы өзүнүн нормасынан өйдөрөөк колдонгон үчүн ошол убакта биздин балдар барып кайра ошол жерлерди башка фидерлерге которуп регулировочный мероприятия кылып туруп анан кайра күйгүзүп атат. 19 январда энергетика министри электр жарыгын атайылап өчүрүүлөр болуп жатканын расмий түрдө мойнуна алды. Электр жабдыктарын сактоо максатында жана авариялык өчүрүүлөрдүн алдын алуу үчүн электр энергиясын чектөө аргасыз болууда. Андан соң жалпыга маалымдоо каражаттарында өчүрүүлөрдүн графиги жарыяланды. Бирок электр жарыгынын өчүрүлүшү бүтүндөй кыргыз элине тийдиби? Мына карабайсыңарбы? Байларга электр энергия бар. Жөнөкөй элге жок. Тастандалабайчы. Бул жерде бизде мисалы үчүн линияга подстанция кошулганда жанагындай биз регулировочный мероприятия киргизип атканда ал жерде эч ким тандалбайт. Байлар жана кедейлер. Жок, аларга дагы верный отключение болобу? Баары түшүп келет. Булак KG сайты Бишкектин VIP шаарчаларында электр жарыгы өчүп же өчпөй жатканын тактап көрүүнү чечти. Чыгыш электр ишканасы Ордо, Аларча жана Браво VIP шаарчалары Орто Сай айылынын подстанцияларына карай турганын маалымдаган. Биз ал шаарчаларга барып, абдан кызыктуу фактыларды таап чыктык. Саламатсызбы, баке? Свет бул жакта канчадан канчага чейин өчүп атат? Биздин соседний жактан өчүп билбей атабыз да? Свет? Бүгүн өчтү. Саат 11-ден 1-ге чейин. 11-ден 1-ге чейин? Күн сайын ошондой өчүп атабы? Бүгүн биринчи жолу өчтү. Бүгүн биринчи жолу. Башта өчүп атканда 2 сааттан өчүп атат. Бул жакта өчүп атабы? 11-ден 1-ге чейин өчтү. 11-ден. Башка күндөрүчү? Билбейм, бүгүнтөн баштадык, ушундай болот го. Бул жакта өчүп атабы? Өчүп та айтты. Бүгүндөн баштаппы? 5-те өчүп. 5-те өчүп. Башка күндөрү өчүп атты беле? Өтө элек болчу, бирок бүгүнтөн баштап бүгүн өчүп та айтты. Саламатсызбы, баке? Бүгүн бизде соседнийде өчүрүп салды да, светти. Бүгүн сиздерде өчтүбү? Светти өчүрүп салды эмедечи, Браводо. Жок, биздики өчкөн жок. Бүгүн өчкөн жокпу? Башка күндөрү өчүрүп атабы? Жок. Өчкөн болду бек пока. Бүгүн чото өчүрүп салды, анан орукчанын апабыз бар болчу. Турайын дейм. Сиз житкисиңерби? Байланышта деп. Бийлик электр жарыгынын өчүрүлүшү баарына тиешелүү экенин айтканына карабастан, VIP шаарчалардын тургундары андай көйгөйгө кабылган жок. Жөнөкөй жарандар бир жумадан ашык убакыт жарыксыз отурган кезде бул жакта өчүрүүлөр 10 күндөн кийин график чыккандан тарта башталган. Биз байкагандай, кээ бир шаарчалардын жарыгы дагы да өчүрүлө элек.